Жамоқтар дүйнөсү. Тапшырма. Илгери Зарлык деген чоң атанын 2 небереси болгон. Улуу небереси Байсал акылсыз, ал эми кичүү небереси Байтик акылдуу. Улуу небереси Байсал кичүү инисин жумшаганды аябай жакшы көрчү. Бир күнү агасына тарынган Байтик ойногону кетип келбей коет. Ага жинденген агасы чоң атасы келери менен арыздана баштайт. Чоң ата, бүгүн Байтик эч нерсе кылган жок деп айтат. Чоң ата Байтикке мынтип айтат: Байтик, бул эмне кылганың дейт. Байтик унчукпайт. Чоң ата Байсалга мынтип айтат: Байсал, сенин сөзүңдү бирөө угуш үчүн сен өзүң адептүү болушуң керек. Өзүңдү тарбияга салышың керек, урматташың керек, сыйлашың керек. Ана сенин сөзүңдү бирөө угат. Чоң ата Байтикке эч нерсе деген жок. Неге дегенде, Байтик агасынын сөзүн эки кылбай так аткарат. Ал эми чоң ата өзү айкөл, акылдуу, данышман, тартипке чакырган адам, улуу адам. Мен өзүмдүн жакшы жана жаман сапаттарымды айтып берейин. Бул жакшы сапаттарым: элпек, тырышчаак, аракетчил, адептүү. Ал эми жаман сапаттарым: уйкучу, тарынча, эрке. Мен бул жаман сапаттарымы таштаганга аракет кылам. Автору Диана Арстанованка. Күн менен булуттун кармашы. Жаз мезгили болчу. Адаттагыдай эле таң эрте ойгонгон күн нурун чачып. 2-3 күндөн бери жер шарын кыдырган жокмун. Кой, бүгүн кыдырбасам болбос. Жан-жаныбарлар, бак-дарактар мени күтүп калышса керек деп шашып жөнөйт. Бир аз жүргөндөн кийин эле кайдан жайдан суур булут пайда болот. Күн жол болсун, шашып кайда жөнөдүң? Дейт жолун тороп. 2-3 күндөн бери жер шарын кыдыра элекмин. Барып келейинчи. Суур булут, бир аз жыла турасыңбы? Өтүп кетейин. Аябай шашып жаттым эди, деп суранат. Дагы эмне дейсиң? Башка жактан өтө бербейсиңби? Деп жөн жооп бербей ороңдойт суур булут. Өзүң билесиң да, мага башка жол менен жүрүүгө болбойт. Мен ушул жолго менен гана жүрө алам. Башка жолго салсам, өз жолумдан чыгып кетем. А сен каалаган жолуң менен жүрө аласың. Тиги жакта орун кенен эле турат го. Бир аз жылып койчу сурат. Жок, мен эч качан жылбайм, деп суур булут көгөрүп туруп алат. Ушунчалык да көк бетсиңби, деп күн айласын таппай ыйлап жиберет. Күн менен суур булут ушинтип жол талашып турганда, алардын жанынан шуулдап шамал өтүп калат. Шамал күндүн ыйлап жатканын көрүп: күн, эмне ыйлап жатасың? Сенин жердеги жандыктардын баары чыдамсыздык менен күтүп жатышпайбы? Дейт. Ошондо күн ага болгон окуяны төкпөй чачпай айтып берет. Каарданган шамал: ошондой дечи, азыр анын айласын табам, деп тартипсиз суур булутту капталынан сүйрүп четке чыгарат. Жол ачылганына сүйүнгөн күн шамалга рахматын айтып, шашкан боюнча жерге жол тартат. Күн чыкканда жан-жаныбарлар баары сүйүнүп калышат. Жомок. Биринчи болсо бала болот экен. Бала болсо кызын айтканын кылат экен. Анкин кыз болсо үй жыйна дейт экен, анкин жыйнайт экен. Анкин баланын очерети келгенде кыз болсо тарынып качып кетет экен, аз эле кылдым деп. Андан кийин бала болсо неме
бала болсо чоң атасына барып, неме она кыз болсо чыдабай ойноду дедиле. Анан кийин мен сенин характериң билем деп айтат экен. Анан кийин чоң атасы болсо ошо экөөнү достоштуруп коет экен. Анан кийин болсо чоң атасы болсо өзүнүн акыл насаатын айтып берет экен. Анан кийин мына менин тапшырмам. Мына жакшы тарабым, мына жаман тарабым окуп берейин. Мен Орозов Тыныбек. Мен апамын айтканын кылам. Карындашым карайм. Сабагымды өз убагында жасайм. Чоңдорду айтканын кылам. Эми жаман тарабын. Мен эч кимди капа кылганды жаман көрөм. Сабыр кылууга аракет кылам. Кыжырыма тийсе урам. Адеп аркылуу айтып берчи. Адепти бала болсо өзү чоңдорду сиздейт, эч ким менен урушпайт, таза жүрөт, бетин жууйт, колу жакшы, почерки жакшы, анан кийин таза болуп жүрөт. Чоңдорду сыйлайт, кичинекейлерди урматтайт. Дагы айта аласыңбы же болду? Жаман тарабын айтып берейин. Жаман бала болсо өзү кичинекейлерди урат, чоңдорду сенсилейт, кир болуп жүрөт, бетин жуубайт, почерки жаман, экинчи болуп жүрөт. Ошондо ким болууга аракет кылыш керек? Отличник болуп жүрүш керек. Молодец.